Земпирабад ишине байланыштуу кармалган активист Розайым Нарматова үй камагына чыкты. Маалыматта айтылгандай, 1-Май райондук сотунун 30-январындагы токтомуна ылайык Нарматовага карата мурда тандалган камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы 20-февралына чейин үй камагына өзгөртүлдү. Ал эми жактоочусунун маалыматы боюнча сот мындай чечимди активисттин ден соолугунун начарлашынан улам кабыл алган. Розайым Нарматованын саламаттыгы начарлап кеткендиги буга чейин айтылган. 27-декабрда шаардык сотто бөгөт чарасы каралып жаткан учурда абалы начарлап ооп кулап түшкөн. Ал былтыр 23-28 октябрда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлер менен кошо кармалган. 30га жакын киши жапырт башалмандык уюштурууга даярдык көргөн деп шек саналып жатат. Алардын айрымдары үй камагына чыккан. Азыр 20дан ашык адам камакта калууда. Анын 6 аялдар. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экендигин билдирген. Кармалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп атап келишет. Бишкекте куткаруучулар муздун алдынан жаш баланын сөөгүн алып чыгышты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, 30-январ күнү Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 кызматына саат 17:38 чамасында Октябрь районунун Каралаев көчөсүндөгү Аламидин суусунун муздун алдына жаш бала түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Жерине ыкчам түрдө ÖKMдин Бишкек шаардык куткаруучу кызматынан 11 куткаруучу, кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам тобу тартылган. Куткаруучулардын издөө иштеринин натыйжасында 6 жаштагы баланын сөөгү муздун алдынан чыгарылып, тез жардам кызматына өткөрүлүп берилген. Таласта жол кырсыгынан 3 адам каза болду. Маалыматка ылайык, кечээ 21 чамасында Талас Суусамыр жолунда Honda Step вагон жана ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү унаалар сүзүшкөн. Жол кырсыгынын кесепетинен 3 адам каза болуп, 2 жабыркаган. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.